Опурталдуу өмүргө коркунуч келе турган айыл дал ушул айыл. Бул айылда жалпысынан 100дөн ашык үйлөр өрттөлгөн деген маалыматтар бар. Bir sыйрак кийим менен калган. Башка эч нерсе жок. Балдарыңыз кайда? Тракторунда уурдап кетти, кыскасы. Түтөп турат дагы эле. Мына түтөп турат. Тонолуптур дагы, күйүптүр дагы. Ун майлар менен уурдап кеттир. Балдар бакчасынын азыркы абалын карай турган болсоңуздар, жер менен жексен болуп турат. Эч нерсе калган эмес. Бул бардыгы күйүп түшүп калган да. Абдан өкүнүчтүү негизи. Сесмопоезға тиіп уже цемент, армированный цемент болғандан өтпей берге қайырып түсіп қалған бұл. Жаралбастан. Темирлери гана калган. Темирден башка эч нерсе жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Максат айылындагы ушул үйлөр өрттөлгөн, дал ошол үйлөрдүн абалы жергиликтүү тургундардан кабар алып бул жакка келдик. Азыр мен артымда турган бул үйдү көрүп жатсаңыздар, чыр-чатак чыккан жерден дал ушул үй жолдун боюна жайланышкандыктан ушул үй толугу менен өрттөлгөн, 4 бөлмөлүү. Үйдүн ээси бул 6 баланын ээси. Саламатсызбы? Мына сиздин ушундай үйүңүз өрттөлүп өткөндө кандай абалда болдуңуз? Өзүңүз тааныштырып анан баштасаңыз. Мен аты жөнүм Алмаз. Мен Максат айылынын тургуну болом. Эми мындай өрттөнөт, мындай атыш болот, кыскасы тостопулан болот деп эч ким ойлогон эмес бир жагынан. Бирок эл өздөрүнчө коркуп качып жөнөгөндө артаракта калган экен. Тракторум бар эле, тракторун айдап келип тамаркан башка бекитип, анан семьямды алып чыгып кеттим. Алдыңкы болгондордо мынчалык болгон эмес да. Энди үй турат деген ойдо эле биз кеткенбиз. Бирок бу биз кеткенден кийин атыштан кийин кайсы убакта күйгөн маалымы жок. Бирок тонолуптур дагы, күйүптүр дагы. Эми үйдө нелер бар эле? Жашап аткан үйдө бардык саймандар болгон. Неме, кандай айтам, мебелдери, кыскасы кол машиндар, ошогон энди мен өзүмө лично мага караштуу сварка, бардык саймандар болгон. Анан эми келечекте быйыл болсо эндиги жылга алайын деген тамаркага жыйып жүргөн акчам кетиптир, 150 миң. Азыр бир сыйрак кийим менен калган. Башка эч нерсе жок. Балдарыңыз кайда? Тракторунда уурдап кетти, кыскасы. Кандай болгон? Балдарым азырынча кайын журтунда. Тракторуңузду уурдап кеттир. Тракторунда уурдалган, кыскасы мага керектүү инструменттер бардыгы уурдалган. Ун майлар менен уурдап кеттир. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 6 балаңыз азыр көчөдө, Кыскасы көчөдө. Туура. Бир сыйрак кийим менен көчөдө калган. Така ушул. Мына үйүңүздү бир көрүп эле кандай болуп экен, Бул жарактуу буюмдар эч нерсе калган эмес да, Эч нерсе калган эмес. Балды күйүп түшкөн. Даже али түтүнү басып элек. Түтөп турат дагы эле. Мына түтөп турат. Дагы түтөп турат. Энди соңдор жапар чечпей атат, ташып четпей атат. 30 жылдан бери башка чиновниктер неге чечкен эмес ушул убакка чейин? Чечкиле деп айтканы бар. Бирок азыркы учурда ушул бул жакка чыгып алсак, жабыркаган адамдарга биринчи жардам кылып, жардамдарды Кудай буйрса көргөзүп, үйүн тургузуп беребиз деген чоң демилге көтөрүлүп атат. Кудай буйрса куру калбайсыздар деген үмүттөмүн. Мисалы кайдыгер карабаган өкмөт турат, мамлекет турат, бардыгы мисалы үйүңүздү кайрадан калыбына келтиргенге, кандайдыр бир жеңилдиктерди түз бергенге болгон аракеттерин көрүп жатат. Эми айла жок. Кыжалат кылган былтыр дыйканчылык кылып кредит алган элем.
ошо быйыл дыйканчылыгым болбогондон быйыл трактор алайын деп тракторду да кредит алып, анан бир жалгыз сыйырым бар эди, ошонун уюм бар эди, ошону сатып, араң кыскасы мына чичүү менен 200 миңге трактор алган деп. Ошо трактор менен отуруп иштеп кредит төлөп жүрчү эдим. Азыр эми кредит да төлөй албайм, башка кандай кыла албайм. Башка менде эч нерсем калбады. Азыр компанияларга бир ошо кредитный компанияларга арыз жазайын деп турам. Менин эсеби боюнча болсо жапкыла. Өзүңөр жаап таштайлар жардам катары. Азыр мен 6 балам баганбы, кайда жашайм деген ойдо турам. Азыр кредит төлөшкө опшун мүмкүнчүлүгүм жок. Кредитим бар. Ай сайын. Трактор менен бакчысыз да эми. Мен жумушум ошол эди. Трактор да жок, Трактор да урдап кеткен. Үйүндөгү керектүү буюмдардын бардыгын урдап чыгышкан. Калган эмес. Буюмдарды урдап туруп анан өрттөп бергенби жагандай кылган. Эми мен өзүмчө ошонто ойлоп турам. Же урдабай туруп күйгүзгөн. Же урдап туруп күйгүзгөн. Бирок мына жерде баягы мырзаларга караштуу дегендей, мага караштуу сварка, пуварка, темир тезек кыскасы бардык нерселерин урдап кетти. Ажы мына бактаракты дарылай турган дары аппараттарым бар эди. 2009-жылы ушул үйдү баштагам. 2021 базыр. Алы сырты ичине араң бүтүрдүм эди. Кыскасы жаңы айылда жашоо оор болот экендин. Ушундай жашоо. Урдабаса калдыгы калат, урдап турган. Ошондой го дейм. Урдап туруп анан өрттөгөн окшойт. Урдабаса темир тезек калдыгы калат эле. Не деп кайрылып атыңыз? Өкмөткөн не деп, кандай жардамга муктажсыз? Ушуну айтсаңыз. Эми өкмөт бардык жагынан өздөрү акыл жетип турат. Эл немеге муктаж, кандай кылып жакыртыктан чыгыш керек, олорду өздөрү билет. Ар тараптуу жагынан муктажбыз. Главный бизге биринчи очередь кредитти компания менен сүйлөштүрүп, жаап берсе деген неме суранычта турат. Суранычта турасыз. Себеп өкмөттүк эмес, жеке менчик немелер го. Ошол жеңилдикни эме кылып берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр абалды. 6 баланын атасы үй жайсыз, өрттөлгөн, эч нерсе жок. Азыр үй бүлөсү менен талаада жашап жаттыр, ошондо айтты. Жалпысынан ушул Максат айылы ушул Кырдаалда эң бир орчундуу, опурталдуу, өмүргө коркунуч келе турган айыл дал ушул айыл. Бул айылда жалпысынан 100дөн ашык үйлөр өрттөлгөн деген маалыматтар бар. Азыр сиздер камерадан көргөндөй, мындан кийинки берүүлөрдө ал жактардагы толугу менен көрө аласыздар. Учурда жергиликтүү тургундарга ушул Кыргызстандын булуң бурчунан жардамдар келип жаткан мезгили, алдын ала жардам ушул Кара Суу районунун Мады айылынын атынан, ушул атайын элдин атынан ушул Максат айылындагы жашоочуларга келип жатат. Азыр бир спринтер азык түлүк келди. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мадыдан нелерди алып келдиңиз? Биз Мады айыл айыл өкмөтүнөн, анан кийим кече, анан продукта Мады айылынан. Жаштар ынтымак алып. Булар ошол жак барабы? Алып алганча басабыз, жүрүңүз. Ошо айылдын атынан, бал жаштардын ынтымагынын атынан. Анан биз айрыкча мына биринчи каттуу болгон, жертва болгон достукка барып, Максатка достукка барып келдик. Айрыкча күн помощь ишине түшүрдүк. Анан калгандарын бияка алып келип атабыз да. Бул жер кайсы жер экен? Полный өрттөнүп кеткен турбайбы? Максат айылы, бирок эмне бул, мектеппи? Мектеп экен, Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай, менин артымда турган 2 кабаттуу жаңы эле түшкөн мектеп экен. Толугу менен дебейм, бирок 80% эмес, 70% күйүп калыптыр. Азыр бул жердеги жергиликтүү тургундарга ошол гуманитардык жардам элдин атынан көргөзүлүп жаттыр. Азыр жеринен кабар алабыз. Бул жакта мектептин спорт залы экен. Бул жакта жарандар топтолуп калганын себеби дагы бар. Бул жакта бир нерсени көрүп атышат. Бул не экен? Бул миномет. Миномет менен аттуу. Минометный снарядный, ол
куйруктары да мен өзүм армияда болгон себеби булар менен жакшы таанышмын булар менен. Демек мектепте ошол менен аткан миномет. Минометпен аткан сесмопоезга тийип ушу цемент армированный цемент болгондон өтпөй берге кайрып түшүп калган да бул. Жаралбастан. Мына бул автоматтын гизалары. Автоматтын немелери? Гизалары. Мына. Бул пулеметтики, мына автоматтыгы бул. Мына автомат. Бул Бул эми аскердиктин даярдык менен атылган да ошондой. Ооба да. Өтө чоң, өтө дыкка даярдык менен атылган эмелер да булар. Дыкка даярдык менен атылган, Бул мектеп жаңы эле салынган окшойт. Мектеп тууралуу информация кимде бар экен? Директорунда бар. Директор кайда экен? Директор жок. Мектеп жаңы салынган бир. 2016-2015 бүткөн мектеп. 2016-2000. Сиз өзүңүздү Интернационал айылдамын. Интернационал ушул аркадагы айылдасыз. Жок, Кулундай өкмөтүнө карайбыз, бирок Кулундай Бул мектеп туурасында айтып берсеңиз. Мектеп жаңы салынган мектеп, бул Максат айылы. Биз мындай Максат айылы жаңы депутаттар, шайланган депутаттар да. Мына кече шайлоодуш. Кече урушта мына спорт зал. Жадан келип атат, мына спорт зал мектеп күйүп бүттү жүз. Мына информация биз түшүрүп атабыз. Эртең элдер келе турган болсо, элдерге таркатып беребиз. Мына айылдын жашоочуларга күйүп кеткендер бөлүнүп кетет да буларча. Бул төшөктөр, мисалы бул жергиликтүү тургундардыкы, Немеден, Оштон, Жалал Абад шаһар айыл өкмөтүнөн келип атат. Демек гуманитардык жардам. Гуманитар жардам. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай бул жакта азык түлүктөрдөн баштап, ушул кийим-кечектер, тамак аштар, ошондой эле мына жакта килем, пласт, төшөктөрдүн баардыгы ушул үйү өртөнүп кеткен жергиликтүү тургундарга ушул Кыргызстандын булуң бурчунан келип жаткан гуманитардык жардам. Азыр элдерге таратылып берилген жок, себеби дегенде бардык ушул жардамдар бул жакка топтолуп, андан соң бөлүштүрүлүп берилет экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай, астыңызда турган бул салаттар, вареньялар, ал тургай ушунча бир 4-5 килограмм картошканы дагы ушул жергиликтүү тургундар дал ушул Максат айылындагы адамдарга алып келишкен. Бул жакта бүт азык түлүктөр. Кимдин колунан кандай жардам келе турган болсо, ушу үйүндө наны болобу, пиязы болобу, салаты болобу, төшөгү болобу, ушул элибизден айланса болот. Ушул элибиз жардамга кол сунайын деп болгон күч аракети менен дал ушул жардамдарды жиберишкен. Ушу балдардын билим алуучу жай абдан кейиштүү абалда. Ичин дагы азыр тартып кетсек, сыртындагы көрүнүштө өзүңүз көрдүңүз, толугу өрттөлүп түшүп калган. Бул бөлмө болсо атайын класс экен, бирок столдору жок, тилекке каршы, бирок бардыгы талкаланган. Ушундай атайын спорт аянтчалары окшойт бул жак. Айнектердин бардыгы сынып бүткөн. Жердин астына араң зорго басып болот. Бардыгы айнектер сынып талкаланган. Ал эми мына сиздер көрүп турган бул мектептин ичи. Дал мектептер сабак өтө турган, мен оюмча бул башталгыч класстын окуучулары билим алуучу жай. Өзүңүздөр көргөндөй столдор өрттөлгөн. Бул жакта болсо тактайлар бүтө сынып кеттир. Айнектер талкаланган, дээрлик жараксыз абалга келип калган. Ал эми сиздер бул жакты көргөндөй, бул жакта таптакыр ошол абдан кооптуу абалга келген. Бул жерден ошол бардыгы өрттөлгөн. Эч нерсени табуу мүмкүн эмес. Бул жерде стул, класстын жасалгасы дубалга чейин көчкөн абалда. Ал эми бул жер ошол мектептин алды, ошол кабылдама. Мектептин дал ушул жерден кирип, класстарга бөлүнүп кеткен. Мына класста да айта турган болсок, таптакыр жараксыз. Столдор көргөндөй, бардыгы сынган абалда келген, темирлери гана калган. Темирден башка эч нерсе жок. Шыптардагы толугу менен эч нерсе жок. Шыптардагы көчкөн абалда. Ошо сиз ушинтип айтып койсоңуз, бул сиз каяктан болосуз? Мен Оштон боламын. Оштон Карасу районунун караштуу Мад айылынан боламын. Биз кайдыга карабай ушу тополоң болгондон жүрөк сыгылып, үйдө уктай албай кетип батпадык. Анан айылдын элдерин чогултуп, жаштары, карыларын баарын чогултуп,
колдон келип жардамыбызды алып келип ушу баткенге таштап коюп качпастан таканса кыйналган жерге өзү менен көрөйүк деп келдик да. Ошо тапшырып азыр иншалла кайттык. Эми мен мына Бишкекте жаштарга кайрылып кетейин деген ниетим бар эле, өзү кайрыла албай жүрөм да. Убакыттан пайдаланып мен жаштарга айтатын сөзүм бар эле. Урматтуу жаштар, Бишкек шаарына туруп алып, ак үйдүн астын корубай, ал жерде тополоң кылып, бийликти басып алабыз, кыйын болуп, мындай баатыр болбой, эркек болсоңор, келгиле мына жерге. Өз элибизди, жерибизди коргойлук туугандар. Бизге бирөө келип коргоп бербейт. Келгиле патриот болсоңор, ал жерде туруп алып катын келачка окшоп сүйлөнбөй. Рахмат туугандар. Рахмат, эми тынчтык эле болсун баардык мамлекетибизде. Урматтуу көрүүчүлөр, дээрлик бул жакта деле ошондой. Мектептин толугу менен баардыгы күйүп түшкөн. Негизи бул жакта жүрүү дагы азыр кооптуу. Себеби дегенде шыптан ошол бир нерсе түшүп кетиши мүмкүн, абдан кооптуу абалда. Ошондуктан биз мектептин сырткы имаратына чыгып туруп азыр сиздерге маалымат беребиз. Дал ушул жаңы салынган мектептин бул экинчи кабаты, киргенге таптакыр мүмкүн эмес. Сынган үстү жагы түшөйүн деп турат. Ошондуктан кирип маалымат берүүгө толугу менен мүмкүн эмес. Ал эми сиздер мен артымда көрүп турган бул мектептин жанында жайланышкан ушул наристелер балдар бакчасы. Балдар бакчасынын азыркы абалын карай турган болсоңуздар, жер менен жексен болуп турат. Эч нерсе калган эмес. Бул баардыгы күйүп түшүп калган да. Абдан өкүнүчтүү. Негизи биздин келечек муун балдар билим алып, балдар тарбиялана турган жер ушундай болуп талкаланып калгандыгы абдан кейиштүү абалда. Бул жакта жергиликтүү тургундарды азыр табууга мүмкүн болгон жок. Себеби дегенде азыр наристелерди, аялдарды алып бүт тетиги турган, бул жакта турган тоо таштардын арасында кыргыздар ошол жака коопсуздук үчүн көчүрүлгөн, айрымдары коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Ал эми бул жакта мырзалар гана калган. Бирок алар жол тарапта ана башка жумуштар менен ошол өздөрүнүн өрттөлгөн үйлөрүн жыйнаштыруу менен гана алек болуп жүрүшөт. Ал эми мамлекеттин карамагына ээ болгон мындай имараттар кароосуз калды.